Эфристалда қарай улантабыз. Студиябызда кишилердин саны көбөйдү. Сиздерге жакшы маек курганга даярбыз. Кептеш. Ооба. Студиябызда орун алган алгачкы коногубуз бар. Студиябыздын көркүн ачып келип калган Арабелла би тобунун жетекчиси Наилия Бакаева бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Котмата. Эң эле биринчи менин көңүлүм Арабелла деген атына бурулду. Эмнени түшүндүрөт, эмне себептен Арабелла деп койдуңуздар? Арабский тилден бул арабская женщина дегенди түшүндүрөт экен, араб айымы дегенди түшүндүрөт экен. Грек тилинен болсо татынакай айым дегенди түшүндүрөт экен. Прекрасная женщина. Белла деген айым экен да ушундай, э? Ооба. Баягы сумеркедеги Белла. Арабелла. Бул тандоого ким себеп болду? Өзүбүз кыздар менен тандаганбыз. Отуруп эле. Ооба. Кыйналып, убакыт өтүп же отуруп эле тандап койдуңуз. Оңго жакын название болгон, ошолордун арасынан Арабелла деп тандаган. Фавориттердин арасында кайсы аттар бар эле? Фавориттердин арасынан Космо Белла деген бар болчу, Diamond деген бар. Наила Белла дегендер. Жок, андай эмес. Өзүм атыман коймок эмесмин. Дагы кыргызча аттар болду. Жанат, например, Айбике деп. Ошолордун арасынан все-таки баары бир ошол Арабелла деп тандадык. Өзүбүзгө жаккан ат деп. Демек сиздердин би топто жалаң гана айымдар бийлейт, э? Ооба. Кийин планда барбы мырзаларда менен Бар, кошо бийлеген? буюрса бар. Кошууга пландар барбы, э? Ооба, кошууга. Алар эмне бийлешет? Кыргыз улуттук бий? Ооба, буюрса костюмдарыбыз да даяр. Бир-эки бала тапсак эле буюрса жаңы бий чыгарабыз балдар менен. Эркектерден кыйын болуш керек негизи. Этне бий, ооба. Эркектер табыш кыйын бийчи балдардан. Арабелла бийчилер тобуна мырзалар издөө салынат. Талапка жакшы бийлесеңиздер, анда Арабелла бийчилер тобуна алабыз. Нурпери, биз Наиля менен буюрса көп жылда эле айтсам жарашат болуш керек. Көп жылдан бери кызматташып келебиз. Анан бүгүн чындыгында сүйүнүчтүү кабар деп коелу. Сүйүнүчтүү кабар болду. Сиздердин конок болуп келип калганыңыздар. Анан көптөгөн түрдүү костюмдар бар. Анан мен билгеним боюнча Наиля сөзсүз баягы изденүүнүн алдында менде жаңы костюмдар чыкты, мындай түрлөр бар деп жазып калат. Анан ошол тууралуу бир суроо бергим келип турат, бирок ал суроого чейин бир аз тарыхчага. Мен сурап аптырмын, кызык аптырмын. Качан, канча убактан бери, эмне себеп болду бул бий топту негиздегенге? Ошолондон баштайлычы биринчи. Негизи бул бий топту мен кичинекей кезимден бери эле кыялданып жүрчүмүн. Мен өзүм Шаттык бий ансамблине баргам. Ошол жылдан бери эле кийин эми келечекте бий группа ачып, ошол кыздарды карап, кыздарга сабак берүүнү эңсечүмүн. Анан ошол 2020-21 жылдары ошол турга барганбыз дагы. Ошол убакта ойлонуп, кыздар менен барганбыз, ошо курбулар менен. Ошону бий группа ачалык деп чечтик. Эми көлдүн суунун жээгинде отуруп алып. Романтика. Романтика. Ошо анан 3 ноябрь күнү ачылдык, биринчи занятие кылып, анан ошол жыл сайын 3 ноябрь бизде юбилей катары карайбыз. Буюрса бизге быйыл 5 жыл болуптур ачылганыбызга. Ошо 5 жылдын ичинде элдерге кызмат кылып жүрөбүз. Ошо буюрса дагы кичинекей кыздарды набор кылганбыз, кичинекей кыздарыбыз бар. Кааласаңыздар кичинекей кыздарыңыздарды бизге алып келсеңиздер болот. Биз Арабелла кылабыз дейбиз. Ооба, Арабелла кылабыз. Кыздардын арасында жаш курактар канча? Жаш курактары ошол 3 жаштан, 5 жаштан баштап 10 жашка чейин алабыз кичинекей кыздарды. Ал эми чоң кыздарды 14 жаштан 25-24 жашка чейин алабыз. 3 жаштан бийлей алышабы азыр, э? Ооба, бийлей алышат. Азыр эмес, мурунда эле бар болчу кесиптешпи? Мурунда Кызыккан эмес 3 окшойсуз. жаштан 5 жашка чейин кыздарды ошо бийге шыгын ойготот. 5 жаштан баштап анан уже бийлерди үйрөтүп башташат. Азыр кичинекей балдар бар демек, Бар. Буга чейин иштешип көргөн эмессиз кичинекейлер? Жок, иштешчүмүн. Иштешчисизби? Ооба, биз Шаттыкта жүргөндө эле кичинекей группаларга бизди жиберип койчу. Сабак Элестете албай атам да, кичинекей 3 жаштагы балдар менен кантип иштешесиң деп. Аларды уруша албайсың дагы да. Ооба. Урушсаң ыйлайт. Акырын түшүндүрүш керек аларга өзүнчө подход керек. Ага да бир нече нерв керек го дейм. Мен иштей албайт болчумун. Сен иштей албай, сабак чаласың сен аларды. Сен жөнүнө го. Мен билген боюнча бир нече топтор бар, э? Ошол топтор тууралуу негизи жалпы жамаатта канча киши бар? Негизи жалпы жамаатта 4 составыбыз бар, ошондо где-то 30 адамдай бар. 30 киши. 30 кыздай бар. Андан тышкары кичинекей кыздардан 6 кыз бар.
6-7 кыз бар. Негизги топ деп Ооба. ошентип бөлүнөт да негизи, Ооба, баягы бөлүнөт. футбол жамаатына салыштырган болсок. Ошол негизги топко кирүү үчүн кандай талаптарга жооп бериш керек бийчилер? Бою туура келиш керек. Канча болуш керек бою? Бою 165тен өйдө болуш керек. Келбети сулуу болуш керек. Ооба. Сулуулукту кантип аныктайсыңар? Ар бир адам өзүнө сулуу да, ошол сулуулугун кичине подчеркивать этсе. Сулуулук дегенде баягы элге баягы жагымдуу, позитивдүү тартуулаган жүз болуш керек деп. Кыздардын макияжы дайыма окшош болуш керек, бири-бирине окшош болуп. Өзгөчө макияждар болуш керек. Сахна макияжы деген болот. Бир кылып койсо болбойбу? Болот Футболисттер деле бир форма менен чыгып атышат го деген го. Атайын визажисттер менен иштешесиздерби же кыздар? өздөрү колун набивать этип өздөрү боенушат. Азыр кыздар тең өзү менен өзү. Эми баягы жогоруда айтпадымбы, изденүүнүн үстүндө жүрөсүз ар дайым депчи. Анан ошол изденүүлөрдө команда барбы, чогуу иштешкен же отуруп баягы TikTok, Instagramды неметип атып, түрдүрүп атып, идеялар келип кетеби, айтып ушул тууралуу. Илхом көбүнчө кечинде там ойгонот көбүнчө. Башка бий группаларды карап, мисалы үчүн мен ошол Европаны көп карайм, Американы көп карайм. Ошолорго салыштырып, бизге туура келген костюмдарды, бизге туура келген бийлерди карап, анан ошого окшоштуруп эмес, эми окшоштурсак дагы мындай башкачараак өзүбүздүн изюминкабызды коштуруп, же болбосо костюмдарды көбүнчө өзүм ойлойм. Муну кошсо мындай болот экен, тиндей болот экен деп биринчи өзүм оюмда представление болуп, анан ошону ишке ашырабыз. Аралаштырып, чабыштырып, Ошол эле костюмдардан тышкары, кийимдерден тышкары бийлерди да коесуз да. Эмнеден эркип аласыз? Бийлерди ошол бир бийди мисалы үчүн 1 ай, 2 айга чейин койгон убактар болгон. Ошондой болот. Ооба. Анткени музыка туура келиш керек, движениясы туура келиш керек. Кыздар ошол движенияны синхронно үйрөнүш керек, аларды даярдаш керек. Синхронно, именно ошол синхронностька көбүрөөк басым карайбыз да. Мен бир курбу кызым бар да, бичи, хореограф. Анан отура калып эле мындай бир нерсе болуп кетет да, монтип баштайт өзүнчө элечи, ал бий кыймылын дагы көрсөтпөйт так. Ошону көрсөтөт дагы, анан сүрөт видеого тартып алчу, мен кийин бийиме кошом дейт да. Сизде дагы ошондой болобу? Негизи бардык хореографта барбы бул нерсе? Ооба, болот. Видео тартып либо кыздарга көрсөтүп коюп, анан ошону эстеп койгула, анан кийин бийге. Хореографияны ушунда өзүңүз коесуз, Ооба, азыр өзүм койчумун. Азыр бүгүнкү күндө хореографым бар, өзүмдүн жардамчы кызым бар, менеджерларым бар, ошолор. Ошол кызык да, мисалы бий кыймылдарды кантип ойлонуп чыгасыңар деп, отуруп мээрден мындай кыласыңар дейсиңер же кандай болот ал? Ошол тууралуу бир аз айтып бересизчи. Көбүнчө аны айтып бергиз, ошол эми ошол моменттерде адам табитинде болуш керек да бул нерсе. Болуш керек да ошол. Негизи башка хореографтардыкына окшоштурбайын деп аракет жасайсыздар да. Анан мен ойлой берем да, кантип эле окшош болуп калбайт, кыймылдар кантип эле табыла берет деп ойлой берем да. Негизи бир карасаң, эми ошо кыймылдар бири-бирине окшош боло берет, анткени бул хореография. Бул сабак берген адамдар эң башында бир адам турат. Анын артынан учениктери үйрөнөт, анын артынан учениктери үйрөнөт. Ошондуктан кээ бир кыймылдар бири-бирине окшош болуп калышы мүмкүн. Анткени өзүнүн мугалимине карап, анан база коюшат да, ошондуктан. Жанатан бери сизге суроо берип атып ойлондум да, негизи эле Арабелла дегенде татынакай, айымдар дегенди түшүндүрөт деп едиңиз. Анан мырзаларды алсаңыз, бий топтун аталышын өзгөртөсүздөрбү? Аны боюнча ошо ойлонгонбуз, бирок бийдин атын эле Өзгөрткөндүн деле кереги жок го? Жок, өзгөрткөндүн кереги жок го дейм. Арабелла эмес, Арабек деп алыш керек. Бий тууралуу деп калдык. Мисалы, сиздин тобуңузда кыздардын баары, булар бойдоктор, бойдок эместер. Ушул тууралуу кандай иштешесиздер? Негизи эле баягы топ менен иштешүү аябай кыйын да. Бирөөнүн баягы бирөө тыгында болуп калат, бирөө кийлбей калат, бирөө ооруп калат, бирөө күйөөгө тийип кетет. Унутуп калат бир нерсесин. Бир контракт менен иштешесиздерби же жалаң бойдоктор менен иштешесизби? Көбүнчө кыздарым эмелер, окуучулар, студенттер. Күйөөгө тие турган мезгил экен да, кооптуу эмеспи? Жок, кооптуу эмес.
кыздарымды турмуш жолуна узаткан мен үчүн бир өзүнчө бакыт. Анткени менин колуман кетсе, биздин эмебизди Калыңды алса. Демек кеткендер да болгон топтордор, болгон. Кайра иштешеби алар же? Жок, турмушка чыккандан кийин көбүнчө үй бүлө менен эме кылышат. Келишим түзөсүздөрбү бийчилер менен? Жок. Сүйлөшүп эле. Ооба, сүйлөшүп. Бул демек күйөөгө тийгенден кийин кайра иштешпөө бул сиздин мыйзамыңызбы же? Жок. Ар бир адамдын өзүнүн каалоосуна жараша. жараша. Эми сиздин бийчилер тобуңузга аралашыш үчүн канча жаштан үйдө болуш керек? Бул бир, мисалы баягы маарекелерде иштешем, башка кылам дегендер болсо. Эми 3 жаштан деп айттыңыз, улууларга тиешелүү болсун. Так. Ошондо Канча жаштан командаңызга кире алат? Негизги командага 14 жаштан. 14 жаштан, Ар бирөөнө ошондо сиз чогуу жүрөсүз да баары менен, Ооба. 18тен улуулар өздөрү деле жүрө беришет. Ооба. Анан жаңы чыгып келаткан бийчилерге өзүңүздүн кеңешиңизди берсеңиз, балким бир нерсесин унутуп калганда эмне кылса болот, мындай ушундай сыяктуу моменттерде, учурларда эмне кылыш керек? Кыймыл аракеттерди, ушундай болот негизи бийлеп атып, кыймыл аракеттерди унутуп калган. Ооба болот. Көп учурда болот, бирок музыканы койгондо эле биз өзүбүздүн денебиз көнүп калган, ошол эмеге өзү эле түшүндүрө алабыз, бирок өзү бийлеп. Өзү менен өзү. Өзү менен. Кече сөзүңдү буруп койдум. Нурпери профессионал болуш үчүн кандай кеңештериңизди бере аласыз деген суроо келип турат түшүнсөм, Эч качан өзүнүн кыялынан артка кетпесин деп айтмакмын. Ошол группа ачайын деген кыздарга, өзүнүн кыялын орундатайын деген кыздарга Кулакта танка тебелеп кетсе дагы илей бериш керек. Би группаны ачыш үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды өтүш керек. Жакшы да күндөр болот, жаман да күндөр болот. Кээде ыйлайсың, кээде гана болот. Эметесиң, кубанасың, өзүң кыздарыңды көрүп, ийгиликке жетип атсачы. Ошо анан кыялдарды орундаткыла. Токтобош керек негизи. Токтобош керек. Эми конкурстар боюнча конкурстарга катышасыздарбы? Келет конкурстар качан болот? Азыр тыныгып алып атасыздар ошол тууралуу. Көбүнчө конкурстарга биз катышабыз, бирок азыркы убакта көп катышпай калдык. Тыныгып алып жатабыз. Бирок кичинекей кыздарды буюрса дагы, кичинекей 5 жаштан 10 жашка чейин кыздарды буюрса конкурстарга чыгарып, ошолор менен ниеттерибиз бар. Негизгиси мааракелерге чыгып турасыздар. Мааракелерге. Той бизнесте. Ооба. Жумуштар жакшы эле болот атабы? Ооба, той клиптерге чыгабыз көбүнчө. Мага кызык. Мисалы, бизге окшогон, Нурпери экөөбүзгө окшогон алып баруучулар той бүткөндөн кийин кетет. Сиздердин жумушуңуздар качан бүтөт? Биздин жумушубуз саат где-то 4-5терге келебиз. Таң атпайбы? Жок, кечки. Кечки. Жок, жумуш качанда бүтөт? 10го чейин. 10го чейин. Демек 10го чейин. 12лерде кыздар уже үйдө болот. Ооба, 14дө уже үйдө болот. Ошол аралыктын ичинде канча мааракеге барып жетишесиздер? Бир күндө биз бир эле точка алганга аракет кылып атабыз, анткени азыркы тыгындардын айынан көп нерискүү. Негизи канча аласыз? Негизи 1-2-3 чейин алчык. Корпоративтерде буюрса где-то 4-5 чейин ала беребиз, анткени корпоратив да той эмес да. Калчыбарым аста деп бүтө беришет да. Ошол программага көп эметпейт да. Кайсы тостор жок аякта, оюндар. Жеңил желпи болот корпоративчиндер кошулат. Ошондуктан. Менде мындай суроо болот атат. Сиздерде башка бийчилер тобунан конкуренттер бар да. Башка бийчилер тобунан эмне айырмалап турат деген суроону коелу, анан 3 сөз менен жооп берип көрбөйсүзбү? 3 сөз менен топ катары силерди айырмалап турган 3 сөз деп айталы. Костюм. Кошулам, костюм. Кыздарым. Эмесе, как сказать, внешность. Келбети. Профессионализм. Профессионализм. Чыныгы профессионалдын жообу деп айтсак. Бир аз мындай жеңил желпи суроо берип көрөйүнчү. Эгер сиздерде сахнанын дүйнө жүзүндөгү ар бир сахнада чыгууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, кайсыл жерде чыкмаксыздар? Бир кыялыңыздарда барбы? Ооба, буюрса Парижге чыккан бир ниетим бар, бирок азыр Турция менен көп мамлекеттерди кыдырганбыз, бирок ошо Парижге жетпей калганбыз. Парижде бийлесек деген, Париждин сахналарында, Луврдабы, кыялдар өтө күчтүү экен анда. Кесиптеш, мен теманы бурсам болобу?
саясатка өтө эле. Саясатка өтө эле. Негизи эми жетекчи бул бир гана хореограф эмес, психолог катары дагы ролду ойнойт. Анан кыздарыңыз мисалы кандайдыр бир учурлар болуп калат, кыздарыңыз менен кантип сүйлөшөсүз, кеңештериңизди бересизби, психолог катары сүйлөшөсүзбү негизи эле? Ооба, мисалы үчүн ар бир кыздын өзүнүн эмелери бар, характери бар, ар бир кызга өзүнчө подход кылыш керек, ал менен сүйлөшүш керек. Ар бир кыздын кыялдары болот, ошолорду карап, ар бир кыздын артынан карап туруш керек, костюмдардын тазалыгын, кечикпегендигин карап туруш керек. Ошол окуусуна мисалы үчүн тоскоолдук кылбаш керек үчүн ошолордун баарын карайбыз. Урушчаксызбы? Ооба. Баары бир 30 адамды караш кыйын да. Алар көп, мен жалгыз. Ар бир топто баягы өзгөчөлөнгөн кишилер болот да. Бийчилерчи, силердин тарихти айта турган болсо. Бир адам болот, сөзсүз бир топто. Сөз ар дайым кечигет да. Бул бир. Экинчиси душа компания деп коюшат го. Ал кишисиз маанайсыз да, күлкү жок деген сыяктуу. Анан үчүнчүсү чаян киши болот да, баягы бирөөнү чокуп турган, бирөө менен уруша кеткен сөзчү. Эми ушулардын эң кыйындары, эң татаалдары ошол чаян менен кечип келгендер да. Ошолор менен кандай күрөшөсүз? Жакшы эле күрөшкөн атабыз. Буюрса 4 жылдай болуп калды. Основныйында ушундай кыздарым бар. Бирөө менен уруша кеткен десем, артыңызда турган кыздар күлүп ийишти да. Ошолордун арасында окшойт э. Жок, булардын арасында жок. Бер демесе, королева үйүндө жатат окшойт. Окшойт. Бирөөсү кечим. Азыркы тапта Нурпери сөз бербей сүйлөп аткан жокмунбу? Жок, жакшы эле. Ооба. Көптөгөн бийлер бар сиздерде. Анан мага жаккан силердин эң жакшы бийиңер баягы ошонун атын сурайм деп өнтүп калам. Шляпа баш кийим, анан баягы занавеске окшогон немелер. Бийдин аты эмне деп аталат? Коко Шанель деп аталат. Коко Шанель деп, аябай сонун бийиңиздер бар. Ошого окшогон өзгөчөлүү бийлерди, идеяларды каяктан көрө каласыздар? Европаны карайсыз деп атпайсызбы? Кайсы блогтардан карайсыз? Инстаграмдан карайм. Соцсеттерден. Инстаграмда аккаунттары бар, ошолорду карап турам. Мага жакканы болсо, өзүмө окшоп интернет айдынан аркылуу аралаштырып. Эми ошолор өзгөчө стилдердин арасынан өзүңүздүн табитиңизге жакканды ушул бий, ушул көрүнүш мен үчүн идеалдуу болду, ушуну мен жетишкендим деп сыймыктанган бирөөнү айтып көрүңүзчү, же бир экөөнү? Сыймыктанган ооба ошол Коко Шанель мага эң жаккан бий, анан Змея деген жылан бий. Жылан менен мен ошол жыланыңарды тирүү экен деп көптөн бери ойлоп жүргөм негизичи. Анан көрсө муляштырбайбы ал, Ооба. Чынды баягы немедей көрүнөт да, табигатыдай болуп. Клиент эме кааласа чыныгы жылан менен бийлесек болот. Чыныгысы да барбы? Чыныгы менен да бийлесек болот, бирок ага деген да бата болот да. Жок, беркинсиздер сонун эле көрүнөт экен. Баягыда көрүп келишкен да. Кестеш, сиз аны мындай чын жылан экен деп ойлосоңуз, демек менимче ал жаныбар жылан кереги эле жок окшойт. Элдин баарына эле ошондой ойлонот окшойт. Анткени бийлеп атканда мен жүрдүм да жанында, анан кийин баягы коркуп качып аттым десең. Баштыкка салып атканда анан билинип калды да. Салып атканда. Деме турбай муляж депчи. Ага чейин демек көптөр эле ойлошот экен да, бул тирүү жыландай деп элечи. Ошол тирүү жыланды кечиресиз, кеспеш. Ошол тирүү жылан менен бийлеп жатканда эмне жөнүндө ойлоносуздар? Оюңуздарда эмне болот? Мен өзүм билеп көргөн эмесмин, кыздарым билеген, бирок коркушкан жок, шүгүр. Корккон кыздарым алысыраак турат. Би ошо жылан менен бийлеген кыздын жанынан. Менимче ал жылан менен мен бийлесем мындай азыр түшүрүп мени чагып албасын деген ой эле келмек го дейм мага. Ооба. Чакпайт деле болот. Жок, чакпайт. Тиштери жокпу же барбы? Тиштерин алып койгон го, тиштерин эле байкап. Уусу жок, Уусу жок. Ошондон коркпогон кыздарыңар деле бар экен да. Ооба. Баягы чаян кыз болуш керек ошол. Ооба. Чаян мукбет деп койду. Эми баягы жогоруда мырзалар деп калбадыңызбы? Мырзаларды алабыз деп. Мырзаларга эми бий койгон кандай болуп калат? Негизи бийлер айымдардыкы мырзалардыкы бөлүнөбү же? Бөлүнөт, Албетте бөлүнөт. Бизде уже бийлер даяр, негизи кыргыз бий, анан вальс даярдап коебуз уже. Даяр барбы? Ооба, даяр бар. Костюмдарыбыз полностью даяр. Анан ошол балдарыбыз бар болчу, бирок тилекке каршы
биле албагылышты, ошондуктан костюмду алыштыра жөн эле. Эми сиздерде Нурпери элестет, кыздарыңыз узун бойлуу. Анан эркектер жок дегенде тең тайлаш болуш керек да. Ооба. Мырзаларга талаптар кандай болду экен? Мырзалардын бойлору 170ден өйдө. 170 Бийлегенди билсе эле ала бермекпиз. Өзүбүз үйрөтө алмакпыз. Негизи эле кыргыз хореографиясында мырзалар аябай талаптуу болуш керек, Ооба, мен да бул нерсеге кошулам, анткени буга чейин дагы хореографиядан келип кетишкен коноктор. Алар дагы айтышат, аябай татаал дейишет да. Анан мисал катарында өзбек туугандарыбызды мисал келтирип кетишкен. Ал жерде дейт, мырзалар бул адаттагыдай бийчилердин катарында жүргөн, бул адаттагыдай нерсе дейт. Ар бир топто өзүнүн мырзалары бар дейт. Анан сиздин оюңуз боюнча бизде эмне үчүн бийчи мырзалар аз? Антсын билбекем, бирок ал кызууга жараша дейм. Кызууга жараша. Мырзалар бийлегенден тартынышат көп. Ошондуктан көп бийге келишпейт, бирок бул бийдин дагы өзүнүн бир эмеси бар да. Бирок тойлордо антрак карасаң, Ооба, уялбагандай контрактта эле билешет, билешет, бирок именно вот бийчи кыздар менен сценага чыккандан коркушат негедир көбү. Бул нерсеге биздин менталитет таасир бериши мүмкүн. Ооба, бериши мүмкүн. Ошондо сиздер талапты кандай коесуздар? Бул кадимкидей жумуш болуп эсептелинеби же эртең менен кечке чейин? Жок, бул как хобби катары болот. Биздин жумуш көбүнчө 4-5тен кийин башталат, саат 9га чейин. Түштөн кийин экен да, көбүнесе. Жумасына канча жолу кыласыздар? Канча таймер? Жумасына 2 жолу болот. Среда менен пятница күндөрү болот, занятияларыбыз. Бийлейсиздер, кадимкидей отуруп. Бийге чейин баягы оңго солго бир аз жеңил булчуңдарды чоюп, Сиздин бий коюуңузга 2-3 ай талап кылынат экен. Анан кыздар ошол бийди үйрөнүүсүнө канча убакыт талап кылынат? Ошол убакта үйрөнө беришет. Биз чогуу коебуз көбүнчө бийлерибизди. Бий коюп атканда ошол үйрөнүп полностью даяр кылабыз да. Ошол 2 айдын ичинде, 1 айдын ичинде. Эми кээ бир моменттер болуп калат, что 1-2 күндүн ичинде коюп калган бийлер болуп калат. Например, подтанцовкаларга мисалы үчүн 1 күндө коюп коюшубуз мүмкүн. Ал 1 күн кызыктырарлык негедир. 2-3 айда койсоңуздар, кээ бир бийлерде 1-2 күндө коесуздар. Менимче, кээ бирки коюлган бийлерде эле ошол музыкага салып коюп коесуздар, ырчылардын ырларына. Даяр бийлерибиз деле ошол ырчынын ырына, эси туура келсе, ошол эле бийлерди кичине алмаштырып, кээ бир жактарын кошуп, даярдап коюп коебуз. Сонун, рахмат. Анда Найленин көп кыйнай бербейли. Сүйлөшсөк сүйлөшө беребиз. Суроолорду бере баштадык акыркы мезгилдерде. Чоң рахмат Найым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы улуттук бийлериңиздер өзгөчө жагат. Бул демек Кыргыздын улуттук баалуулуктарына болгон салым деп эсептесек, жаңылышпайбыз. Жумушуңузду өтүп жүрө бериңиз, мамлекетке өзүңүз салымыңызды кошуп, жалпы биздин көрүүчүлөрдү, жакшылыктарда жүргөн көрүүчүлөрдүн жүрөгүн кубандырып, эми алдыда финалдык бөлүктө силердин бийиңиздерди көрүү калды. Сиздерди болушунча мактадык эми. Ошол мактоого жараша бир бийлеп бериңиздер. Кайсыл бийди бийлейсиз? Маскарад деген бийибиз бар. Ошону бийлеп беришsin кыздарым. Буну дагы өзүм ойлоп тапкан бий. Бул бийди биз бир жумада даярдаганбыз. Бир жумада? Ооба, бир жумада. Анда көрөлү, Нурпери. Сахна төрөсүгө узатып